Салам достор, барыңыздарга. Бүгүн сиздерге фунчоза салатын жасалуу жолун көргөзөм. Сиздер дагы ушул рецепт менен сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алгач фунчозанын үстүнө кайнаган сууну куюп, бетин жаап даяр болгончо алып коебуз. Бизге керектелүүчү азыктардын баардыгын ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, жука узун кылып турап чыгабыз. Кызып турган майга этти салып, курuyбуз, этке туз, соевый соус кошобуз дагы капканын жаап курuyбуз. Эттин өзүнүн суу чыгып, ошол суу тартылганча капкагын жаап бышырып алабыз. Туралган жашылчалардын үстүнө 9% уксустан 1 чай кашык куябыз. 1 чоң кашыкта соевый соус кошобуз. Татымына жараша туз, кызыл ачуу калемпир жана кызытылган майды үстүнө куябыз. Баарысын бир идишке салып, эки колубуз менен жакшылап аралаштыра алабыз. Мына достор, биздин фунчоза салатыбыз даяр. Тамагыңыздар таамдуу болсун. Эгер видео жакса, каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз.